Саламатсызбы Абдрашид агай. Биринчи өзүңүз тууралуу кыскача айтып берсеңиз, анан билим берүү тармагында канча жылдан бери эмгектенесиз? Саламатсызбы эжеке. Мен Абдулат Абдрашид, ошол педагогикалык майданда иштегениме быйыл 51 жылдын жүзү болуп атат. Бул окуу жайга келечекте мен мектептерде мугалим, завуч, директор болуп иштеп, анан 95-жылы окууга ошо жаңыдан ушлаганда келгенмин. Ошондон бери мына бүгүн быйылкы жылы 30 жыл жүзү болду. Бул жылдын ичинде мен дагы бир топ ийгиликтерге жетиштим, мисалы ошол агартуу тармагында. Ушул жерде иштеп жүрүп, жакшы агайлардын жетекчилиги менен илимдин кандидаттыгын жактап алдым, доценттик болдум. Азыркы күндө ошол окуу жайдын кыска мөөнөттүү курстар бөлүмүн башкарып келе жатам. 2 монографиянын, 3 окуу усулдук колдонмонун 50ден ашык илимий макаланы ушул жерде келип жарыяладым бүгүнкү күндө. Анда эми окуу жай жөнүндө айтсак, окуу жайыбыз рыноктун шартында өзүн актайт деп ойлойм. Себеби 30 жылдан бери биз регион үчүн, өзгөн шаары, өзгөн району, Кара Кулжа үчүн орто билимдүү кадрларды толук болбосо дагы эл чарбасын камсыздап келе жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо бизде окуган студенттерибиз бөлөк жакта караганда үйүндө ата энесинин жанында туруп арзан, бирок сапаттуу билим алганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан кийин окуу жайыбыздын бир топ функцияларды жакшы аткарып атат. Мисалга бүгүнкү күндө ошо окуу жайда 70ге жакын илимий окумуштуулар, профессорлук курам менен теле кызматкерлери иштеп атат. Ушулардын баарына туруктуу жумуш берип атат биринчиден. Экинчиден 1,5 миң студентибиз бар. Алар алысакка барбай ушул жерден билим алып атышат. Үчүнчүдөн биз ошо өкмөткө, мамлекетке ай сайын 200 миңден налог катарында төлөгөндө бир жылда 2,5 миллион сомго жакын акчаны өкмөткө чегерип атабыз. Андан кийин негизгиси өзгөн шаарында өзүңүздөр билесиздер, биздин туугандар көбүрөөк жашайт. Улуттар аралык достукту кармаганга биздин окуу жайдан бирден бир себепкер болуп атат да. Бу жерде окуган студенттердин 40%ке жакыны башка улуттун өкүлдөрү окушат. Ошолор ушул жерде окушуп, чогуу бир тилде, мамлекет тилде билим алышып окуп атышат. Өзбек улуту, түрк улуту бар, европалык улуттар бар. Ошолор менен чогуу ушул жерде билим алып атабыз да. Анан ошол ар кандай маселелер болгондо ошолор менен ынтымакта иш-чараларды өткөрөбүз. Педагог жана илимпоз катары студенттерге билим берүүдө кайсы ыкмага көбүрөөк басым жасайсыз? Эми азыркы биз өзүбүз окуган мезгилде советтик мезгилден билимин алганбыз да. Эми азыркы күндө заманбап интерактив методдор колдонуш керек болуп калды. Себеби заман ошону талап атат. Бизге жасалма интеллект дегендер келди. Ушулардын баардыгын пайдаланбасак, биздин мурдагы жадалган лекцияларыбыз, күндөөлүк өткөн практикалык сабактарыбыз студенттер үчүн анча көңүлсүз болуп калып атат. Ошон үчүн биз ушу азыр мүмкүн болушунча мына цифрлы сан өрттөштүрүүгө биз дагы багыт алышыбыз керек болот да. Замандын талабы ушул болуп атат. Өзүңүз филология илимдеринин кандидаты экенсиз. Азыркы күндө ушул филология илиминин актуалдуулугу кандай? Мен мисалга өзүмдүн немем боюнча айтсам, мен кыргыз парамеологиясы боюнча адисмен. Анан ошого жетекчибиз бар, мисалга Ошто иштейт, жакшы Кыргызстанда белгилүү профессор, филология илим доктору Капар Зулкаровдун ушул жерде түптөп кеткен парамеологиялык школасы бар. Ошол жерде иштеп, биз мына немелерден филология багытындагы илимдерди изилдеп, чогултуп, жайылтып, немени элге жеткирүү үчүн иштеп атабыз. Менимче ошо парамеология боюнча азыр көптөгөн иштер жүргүзүшүбүз керек. Ал деген азыр оңгу жол деген биздин мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик право кабыл алынбады. Ошондо дагы эң баш шартыбыз болгон өзүбүздүн ата бабабыздан калган улуу мурастарыбызга, бала тарбиялоо колдонуп келген элдик каражаттарыбызга, макал лакаптарыбыз бар, толуп аткан фольклордун кичинекей чыгармалары бар да. Мен издеген темам ошол фольклордун кичинекей чыгармаларына байланыштуу ушуларды тарбия иштеринде колдонсок, балдарыбыз мисалга өзүнүн мекенин сүйгөн чыныгы жаштардан болот деген ойдомун.
азыркы өзгөн институтунда кандай мүмкүнчүлүктөр бар студенттерге, анан артыкчылыгы эмнеде? Биздин артыкчылыгыбыз эми мисалга биздин студенттерибиз Бишкекке барып бюджетте окуганга караганда өзүнүн ушул жерде региондо туруп контракт окуса дагы ата энесине оорчулук келтирбей билим ала алат. Ушул жерде турса. Анан кийин артыкчылыгы кадимкидей эле диплом алып, ошо жакшы кесиптин ээси болгонго мүмкүнчүлүк бар да. Окуу жайды кеңейтип, жай эмесин материалдык базасын кеңейтип, ушу региондогу кызыкчылыгына туура келген адистерди ачып, ишти уланта бериш керек деп ойлойм. Азыркы студенттерге деги эле азыр абитуриент болуп турган жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кайсы кесипти тандап деп кеңеш? Эми мына кесип тандап деп айтышка болбойт, бирок кесиптен мурда дагы биздин студенттерибиз окуткан балдарыбыз баарынан мурда жакшы адам болуп, өздөрүнүн сүйгөн кесиптерин таап, анан элдин керегине жараган жакшы адистерден болуш керек да. Анан бизде эң негизги нерсе балдарга кесип багыт берүүнү студент мезгилинде эмес, ага чейин мектепте жүргүзүп келишибиз керек да. Мектептен жүргүзүп келип, ошол мектептен чыгып атканда эле келечекте ким болорун уже жардам берип, таап берсек, балдарыбыз келечекте бактылуу болот да. Анан мектептен бүткөндөн кийин мен баягы Касымбектин чыгармасында Асылбекке окшоп өзүн кыйнаштын кереги жок деп ойлойм да. Келечекте мына билим берүү тармагында кандай өзгөрүүлөр болушу керек? Билим берүү тармагында эми азыркы заман ошол бойдон темп менен кетсек, көп тилди билген, анау компьютер технологияны жакшы түшүнгөн адистер керек го. Ушулар керек заманда. Ошол жака багытташуу керек болот азыр. Мурдагыдай эми орто билим алып эле алыш же диплом алып эле алыш максат болбой калды. Алган билим менен келечекте бактылуу жашаш керек да. Каерде болбосун. Мүмкүн Кыргызстандан тышкары жактарда деле иштесе болот биздин балдарыбыз. Ал үчүн бир гана нерсе тилди билиш керек да. Тилди терең билген балдар азыр замандын талабына болуп атат. Рахмат агай. Рахмат. Рахмат. Илим иштериңизге ийгилик агай. Өзүңүздөрдүн да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.